Кызамык өтө жугуштуу вирустук коркунучтуу оору. Ал аба аркылуу жугат. Биринчи симптомдору сасык тумоо сыяктуу башталат. Дене ысыйт, жөтөл, баш ооруйт. Андан кийин денеге бүртүк болгон майда жара чыгат. Оору күчөгөндө атит, пневмония, бронхитке өтүп кетет. Кызамык өзгөчө ымыркайларга жана 5 жашка толо элек балдарга абдан коркунучтуу. Бул оорунун 70-80% осложнение менен өтөт. Жөн гана кызамык чыгып же жөтөлүп өтпөйт. Бул эң биринчиден кичинекей балдарда азыр пневмония жаратып атат. Пневмониядан кийин балдар ИВЛ'де жатышат. Азыр 2 ай 10 күн болгон бала ИВЛ'де жатты. Жана ошондой эле көрүү угуу системасын талкалайт. Балдар кийин сокур болуп калышы мүмкүн, кулак укпай калып калышы мүмкүн. Жана ошондой эле эң коркунучтуу панэнцефалит деп коебуз. Панэнцефалит болгондо мээнин чел кабыгы воспаление болуп, кийин ошол кичинекей чагында баланыкы билинбейт. Өспөрүм курагында интеллектуалдык жактан артта калат. Былтыр 2023-жылы Ысык көлдө кызамык боюнча 93 учур катталган. Быйыл 1 ай ичинде эле 36 адамдан аныкталды. Азыр Ысык көл бириккен ооруканасындагы жугуштуу оорулар бөлүмүндө 8 адам бул ооруну жуктуруп дарыланып жатат. Алардын 3-өө оор акыбалда. Ооруга чалдыккандардын көпчүлүгү 1 жашка чейинки наристелер. Январь айынын башынан эле башталды да көрдөгөн. Бурун 1ден, 2ден ушундай болуп аткан. Анан январдан бастап уже массовый түшө башташты. Бизге ошондо менден так январь айында 1 айдын ичинде 16 бала көрүү менен дарыланып чыкты да. Анан көпчүлүгү 1 жашка чейинки балдар болуп атат да, прививка албаган. Прививка алган балдардын ичинде де ала турган возрасттагы балдар да келип атат. 1,5 жаштагы, 2 жаштагы. Аларды болсо ата-энеси жаңа отказниктер деп коет экен го. Диний эме боюнча, көз караштар боюнча ата-энелер уруксат бербей койгон балдар. Мындай балдар көбүнчө түп жактан көп келди. Бул эмеден Жомбулактан келип, ошо биздин өзүбүздүн шаарда деле ушундайлар болуп атат да. 1 жаштан өткөн балдар ошо прививка албаган, алыш керек. 11 айында биринчи прививканы алыш керек. Но ата-энеси уруксат бербей албай койгондар. Кыргызстанда кызамыкка каршы 1 жаштан 6 жашка чейинки балдар бекер эмделет. Бул жашында эмдөөдөн өткөндөрдүн ооруга каршы иммунитети өмүр бою сакталат. Дарыгерлер белгилегендей, кызамык менен балдар эле эмес, учурда эмдөөдөн өтпөгөн чоңдор дагы ооруп жатат. Бүгүн бизде 8 бар азыр. İçinde 1 взрослый бар. Жаңа айтпадым ба? Чабанның кызы экенмин, жаш кез. Ал взрослыйдың 2 жиени бизде жатып кетти. Экөө тең абдан оор түрү жатты. Осложнениясы пневмония болуп, энцефалопатия деп балалар беспокойный болуп, ушундай түрү менен жаткан. Анан бул ушуларды ухаживать этип, тетясы да ооруп калып азыр жатат бизде. Ооруга чалдыккандардын баары эмделбегендердин арасында, алардын көпчүлүгү диний көз караштагылар. Облус боюнча эпидемиологиялык абал кызамык боюнча азыркы учурда оор кырдаалда турабыз. Балабакчалардан чыккан учур болду. Балабакча бул сказка 5-5 садик сказка. Ал жактан мындай учур болду. Жана ошондой эле суранат элем, чтоб балдарды коомдук жайларга, коомдук тамактануучу жайларга алып барбашына. Анткени ошол балабакчанын тарбиялануучусу коомдук тамактануучу жайга барып, анын жабык бөлмөсүндө ойногон. Ошол жака ошол эле күнү бири-бирине байланышпаган эле 5 бала барган. 5 баланын 4-өсү Караколдон, 1-өсү Жети Өгүз районунан келген балдар. 5-өө тең ооруп, инкубационный период ошол өтүп, 14 күн болгондо ооруканага кайрылышты жана дарыланып чыгышты. Бирок ошол менен эле ошол балабакчанын тарбиялануучусунун үйүндөгү домашний очаг болуп, анан алар эң дагы бир көйгөйлүү маселе бул отказник болушкан, эмдөөдөн баш тарткандар. Ошол үй бүлөдөн тиги биринчи ооруган баласынан кийин 2 кичинекей 6 айлык, жарым жаштык, анан 1,5 жаштык 2 кызы да ооруду. Бул үй бүлөлүк очок болду. Бул оорунун эң коркунучтуусу өтүшүп кеткени. Эмделбегендер башка ооруга да туруштугу жок болуп, майып болуп же болбосо каза болуп калышы мүмкүн дешет дарыгерлер. Оорудан сак болуш үчүн жалгыз жолу бул эмдөө. Жазгүл Сатаева, Улан Жаныбек уулу, Ысык көл маалымат кызматы үчүн.